Sokuluk районунун Гавриловка айыл өкмөтүнүн тургундары бир катар социалдык объектилердин жеке колдорго өтүп кетип жатканын айтышып, рай администрациянын алдына митингге чыгышты. Тагыраагы элет тургундары Шопоков айыл чарба кооперативинин төрагасы Заутбек Үмөталиев айылдык мектепте маданият үйүн суу сактагычты скважиналарды, жайыттарды жеке менчикке чыгарып, өз билимдик менен колдонуп, кааласа сатып жатканын айтышты. Наразычылыгын билдирип келген айыл тургундары менен Сокулук районунун акиминин биринчи орун басары Улан Садалиев жолукту. Эл алдына чыгып сүйлөгөн айылдык кеңештин депутаты Омар Абдрахманов Заутбек Үмөталиев тарабынан Гавриловка айылынын мектеби мыйзамсыз сатылганын, маданият үйүн ушул күнгө чейин айыл өкмөттүн балансына өткөрбөй соодалашып келе жатканын, айрым айдоо жерлерин 7 жылдан бери 1200 сомдон арендага алып, кайра суп арендага 20 000 сомдон бирип келе жатканын жана башка улуттуу маселелерди кабыргасынан койду. Biz buga чейин мыйзам чегинде кайрылып келгенбиз да. Бүт станцияларга кайрылганбыз, Ген прокуратурага кайрылганбыз, АКСке кайрылганбыз. Мектеп, биздин мектеп, биринчи көйгөй биздин мектеп сатылып кеткен. 95-жылы указ президента менен постановление правительства чыккан. Ошол постановлениеде көрсөтүп турат. Мектептер, бала бакчалар, суу сактагычтардын бардыгы айыл өкмөттүн баласына өткөрүп берилсин деп. Ошол клубту менчиктештирип алышкан. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда единственный бизнес школ Гавриловка мектеби мамлекетке сатылган, мыйзамсыз жол менен. Андан кийинки биздин маселелер, жер маселеси, ушуга окшогон толтура көйгөйлүү маселелер бар да. Биз ал кишиге мыйзам чегинде кайрылып келгенбиз. Бул ситуация бүгүнкү күнү биз элдин атынан, биз депутаттар башында туруп элдин атынан бүгүнкү бийликтин башында отурган байкелерибизге, агаларыбызга кайрылабыз. Акимдин орун басары Улан Садалиев топтолгон элдин арыз муңун угууну рай администрациянын жыйындар залында улантууну сунуштады. Мына биз азыр актуу залга кирип эле ошол жерден азыр могу күндүн суугунда бул жерде эжелер жүрөт, апалар жүрөт, аталар жүрөт. Ооруп калбасынбыз. Эми сиз экөөбүз эшикте тура берсек болот, маселе жок. Апалар ооруп ошол жерден ар бирөөбүз эметип, официалдуу түрдө протокол жазып, азыр органдардын өкүлдөрүн чакырдык бул жерге, айыл өкмөттүн өкүлдөрүн чакырдык. Ошол жерден жылуураак териштирип, тоотер жерин эметип, арызды мыйзам чегинде карап берели. Гавриловка айылынын жаштарынын атынан Махмуд Таштанбеков чыгып сүйлөп, Заутбек Үмөталиев тарабынан жасалып жаткан башаламандык, өз билемдик тууралуу кенен баяндады. Ал өз сөзүндө элдин байлыгын элге кайтарууда айыл жаштары аягына чейин турарын билдирди. Бул жогоруда айтылган маселелер боюнча иш козголуш керек бул ишке. Чара көргөзүү мына канча жылдан бери көрүлүп келет. Канча жылдан бери страдай деп келатканына эл канча элдин жерлери калып калган алынбай. Айдоо жерлери, субат жерлери. Ошондой эле ФПСтин жерлерин мыйзамсыз 1200 сомдон арендага алып өзү, кайра суп арендага 18 000, 20 000 сомдон сатып атат азыр ушул күндө. Арендага берип атат да. Ошол маселе бул боюнча толук материалдар баары дайын. Буюрса аягына чейин мына жаштардын демилгеси менен аягына чыгабыз деген ниеттебиз. Ошол клубту биз мыйзамсыз алып алган клубту биз азыр 5000 деп арендага алабыз ай сайын. Ичине бүт мат, сат, бүт спортко керектүү бардыгын алганбыз, керектүү нерселер бардыгы. Ошону азыр биз кээде мына акча кечигип калат, айыл өкмөттөн берилбей калат, өзүбүздөн чогулбай калса, келип чоң эле угул менен жаап коет. Эшикти алмаштыргыла, тигини салгыла, муну коюп бергиле деп ичин азыр кичинеден обустраивать болот өзү үчүн да. Наразычылыгын айтып, митингге чыккандардын катарында 20-30 жылдап колхозго иштеп өмүрүн, күчүн берген ата-апаларыбыз да бар. Алардын бири Гавриловка айылдык аймагына караштуу Шалты айылынын тургуну Жаңыбаева Асылкүл апа. 6 баланы багып чоңойткон Асылкүл апа Абышкасы экөө колхоздун багында кароолчу болуп 22 жыл иштешкен. Аларга кезинде Заутбек Үмөталиев үй берем деп уадалаган экен. Бирок бул убада куру сөз бойдон калган. Аны өрттөнүп кетти жанагы 55 жыл замыканиясында. Өрттөнүп кеткенден ишти кайта сотко берипчи. 20 000 доллар төлөсөң мына кашып.
жерде 20 тыйын чоктуруп салбайбы. Ал эми Шопоков колхозунда 20 жыл иштеген Тентимиш Абдылдаев Заутбек Үметалиев башкарма болгондон тарта колхоздун сатылып кеткен мал мүлктөрүн санап берди. Анын айтымында мыйзам чегинде баарын иликтеп, тактап Үметалиевдин жегендерин кустуруш керек. Бирөө өлмөйчө бирөө күн көрбөйт дейт. Бул киреп сөйлөгөндөн кийин буга Кудай айтты. Бул деген башкарма болобу? Муну башкарма кыланат чынын айтып коём. Башкарма бүт чоң немелермен байланышып, бүт жердин баарын сатты. МТФны сатты, Стройбриганы сатты, гаражды сатты, комбайн турган табырды сатты, кармасек эчтеке калган жок. МТФнын баарын Кытайга сатты, Кытайлар казыр чочкого атат. Ошондой МТФ 2-де. Заутбекти казыр только басабыз керек. Бул казыр эчтеке кыла албайт деп атат биздечи. Могу өткөндө революция баскандай эле басып алып туруп эле жөнүнө кара шегин мингизип таласына кетирип жибериш керек болду. Андан башка кулупту деген кандай кылган? Кулупту деген топту арендага эмеге койгондагы 4 миллион акча алып туруп аялына берген. Кайра аялынан алган ал акчаны. Алып туруп аялына кулуп оформ деп салган. Мен бир гана суранганына Заутбек ошондо мынтип турган. Таластык болсоң тайкесиң, саяк болсоң байкесиң, солто болсоң алпайсың, жарга барып такайсың. Ушул солтоедин жарга таканыңбы? Ушул суу менен кулупту берип койчу деп. Берем деген сөзүнө турган жок. Ушуга чейин берем деп эле кеткен. Ана билбейм. Могу жаштар көтөрүлдүңөрбү? Ушул силердин ата-бабалардан келген жер. Ушул жер силердики. Ушул киши үчүн даканса тургула. Менде туруп, тигиндей мындай дегенде эртең күнү bir krasный же bir чорный алып камап койсо бетинен кеткен балдар бар. Анын баарын көргөнбүз. Ошондон манда бөлөк билек бир, ойлор бөлөк тилек бир. Оюңарды, тилеңерди бир кылгыла дагы алдыга кеткиле. Борборго жанаша жайгашкан Гавриловка айылында 18 жылдан бери таза суу жок. Митингге чыккан электиктердин айтымында Заутбек Үметалиев айылды таза суу менен камсыздап турган насостук станциянын трансформаторун сатып жиберген. Ошол убакыттан бери айылда таза суу жок. Айыл эле ден соолукка зыян, саздын суусун ичүүгө аргасыз. Бул мындай болгон. Трансформатор сатылгандан кийин айылда суу жок да. Улар менде трансформатор сатып жүргөндөн кийин суу жок калды. Мына бүгүн теме 26 жыл болду суу жок калды. Мындай скважинабыз 5-6 скважина бар. 5 скважинадан бар иштебейт. Казыр мына телевидение бар. Көрүп кетсе болот, мен көргөзүп берем. Бирөө да бар иштебейт. Эндир казыр өз жер жактан суу чыгарып алышкан. Ошо менен септеп иши жүрүшөт. Ал суу менен алып туруп, сокуктагы эме алып келип текшерген алып келсем, ал суу ичкенге болбойт экен. Айла жок суу ичебиз. Шалты айылынын тургуну Мирбек Жумакановдун айтымында Үметалиев боюнча прокуратурага, ИИМге, Финполицияга кайрылганы менен майнап чыккан эмес. Тескерисинче, укук коргоо органдары ишти токтотуп жаап салышат. Жогору жактан баш калкалаган кишилери бар. Клуб вопросу канча жылдан бери депутаттар соттошуп келатат. Тияка жазат, бияка жазат. Бүт жакка барса эле артка тээп салат, эч ким карабайт. Баарын ордо депутаттарга, могу маселени көтөрбөйсүңөр силер. Бүт жакка кайрылдык. Эмне деселе мына айтат, Сооронбайдын группалашы келди. Туурабы? Баарыңар билесиңер аны. Баарыңар эле айтасыңар. Ошо Сооронбай Шариповичтин группалашы ошол колдоп келет. Тетиги мектеп Атамбаев дубагында кол койгон бир буйрукту колу жок алып кел, ошо документтерди алып кел. Бияктын прокуратурасын баарын басып коёлот. Өзү айтканда мен прокуратурага элден угам мен да. Прокуратурага барса эле ал менин кишилерим деп. Бул Заутбек өзү негизи Шопоков шаарынын тургуну болот. А бул кандайча биздин Гавриловский айыл өкмөттүн местный кеңеште депутат болот. Бул тетегде фермасына эле пропискага туруп, биздин айыл өкмөттө депутат болуп жүрөт. Бул кандай? Бул житель болуш керек да биздин. Өзү Шопокто турат, өмүр бою Шопокто жашаган. Гавриловкада председатель СКХ болуп калган, фермага пропискага туруп алган жана Ильясбай көкө. Булар кантип депутат болот, эсти биздин тургундар болсо. Анда үй алсын Романовкадан, Шалтадан, Гавриловкадан. Ана депутат боло берсин. Булар мыйзамсыз депутат болду ушул. Канча жылдан бери. Гавриловка айылдык аймагына караштуу Шалта, Жаңгарач, Романов жана Гавриловка айылдарынан келген жашоочулардын арыз муңун уккан Сокулук районунун акиминин биринчи орун басары Улан Садалиев карапайым калктын келтирген жүйөлөрүн биринчи жолу угуп жатканын айтып таң калды. Жер маселеси ошол жердеги жер комиссиясы менен жана айыл өкмөт деңгээлинде чечилет.
кыргызча айтканда балайнор сайыпча кайда дегенде мына жагыленки факты дегенде мына биздин инилер келип айтып атканда бизге да абдан таң калыштуу болду. 18 миң 20 миң деп аренда субарендада бул автоматически договор растарга айтса расмий тилмен айтканда азыр мына милиция кызматкерлерine да айтып атам мыйзам чегинде чара көрүү боюнча. Митингден кийин биздин журналисттик топ жогоруда сатылып кетти делген социалдык объектилерге айылдык кеңештин депутаттары менен бирге баш бактык. Алгачкылардан болуп Гавриловка айылындагы мектепке бардык. Айылдык кеңештин депутаты Омар Абдрахмановдун айтымында бул мектеп 2007 жылы ошол кездеги премьер-министр Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен мектептин имараты Шопоков айыл чарба кооперативинен 12 миллион 500 миң сомго билим берүү жана илим министрлигине сатылып алынган. Анан ошол буйруктун негизинде Минфин сатып алып атат да. Мектепти сатып алып атат. СК Шопоковдон мамлекеттин балансына сатып алып атат. 95-жылы чыккан указ президентте турат. Ошол эле. И постановление правительства турат. Ошол постановленияны тебелешкен да. Мектептер, бала бакчалар, БДРлер, суу сактагычтар өкмөттүн балансына өткөрүлүп берилсин депчи. Эми бул Кыргызстан боюнча единственный мектеп болуп атат да сатылган. Анан ошол убактан бери биз кайрылып келатабыз да. Мектеп сатылыптыр незаконно. Биздин эч жерге сөзүбүз өткөн жок. Жогорку кеңеште Жанар Акаев деген депутаттыга жогорку кеңештин спикерине кайрылган письмолор бар да. Ошонун негизинде биз суранып келатабыз, как депутат коллега катары бизге жок дегенде клубту кайтарып бериңиз депчи. Айыл өкмөткө эле биздин азыр могу айылдын көйгөйү биздин элдин чогула турган жери жок. Собрание даже биздин жергиликтүү кеңештин сессиясын мектепте өткөрүп атабыз да. Бирок кызыгы мектептин ремонтуна каражат Гавриловка айыл өкмөтүнөн бөлүнүп келген. Шопоков кооперативи бир да тыйын короткон эмес. Ошол союз тарагандан бери бул мектепти айыл өкмөт өзүнүн шотунан ремонт кылып келатат. Бүт обеспечение айыл өкмөттөн. Эч бир СК Шопоковдон бул жерге вложение болгон эмес. Бир дагы сом вложение болгон эмес да. Ошого карабастан өкмөт мыйзамды бузуп, бул мектепти СК Шопоковдон сатып алып атат. Бирок ошол эле АКОСтун проверкасы, АКОСтун запросу боюнча Минфин ответ берип атат да. Бизде мындай информация жок дейт. Ошол эле токтом менен запроско ответ берип атат. Жок, ал токтом менен мектеп эмес, тиги автомашина оформить этилген деп берип атат да. Бүт документтерди биз кайрылган жактарга тиркеп берип атабыз. Бирок ошол ушул убакка чейин элдин үнү жетпей эч жерге. Ошол кандай жолдор менен басып коюп атат, биз аны билбейбиз. Бирок биз бүгүнкү бийликтен суранып атабыз. Бүгүн элдин үнү мүмкүн бийликке жетип турат да. Бүгүнкү бийликтен суранып атабыз. Мүмкүн бүгүн элдин үнү жетет, кайтарып бериңиздер мектепти. Тиги мектептен кеткен акчаны айыл өкмөттүн балансына берсин, клубту, маданият үйүн өкмөттүн балансына, элдин колдонуусуна берилсин депчи. Омар Абдрахманов өз сөзүндө белгилегендей, 1995 жылдагы президенттин жарлыгында социалдык мүнөздөгү инфраструктуралык объектилерди колдонууга берүүгө болбойт деп жазылып турат. Ал эми 1996 жылдагы өкмөттүн 531 токтомуна ылайык социалдык объектилер мамлекетке акысыз өтүшү керек эле. Бирок Гавриловка орто мектеби белгисиз себептерден улам Шопоков айыл чарба кооперативинин балансында калып кеткен. 1996 жылдан 2006 жылга чейин тагыраагы 10 жыл бою өкмөттөн каржыланган. Бирок кайра эле 2007 жылы өкмөткө олчойгон акчага сатылып жатат. Мамлекет каржылап келген мектепте кайра эле мамлекетке сатып алуунун кандай кажети бар эле? 67 жылы тургузулган мектеп болсо, ошол жылдан союз тараганга чейин колхоз ремонт кылып келген болсо, союз тарагандан баштап бир да вложение СК Шопоковдон же болбосо Шопоков колхозунан бул жерге ремонтко бир сом акча жумшалган эмес. Айыл өкмөттүн балансынан бүт баары жасалып келатат. Ошол эске алынбай туруп, канча миллиондогон сомдорду мамлекетке ушерп кылып атты. Айылдык кеңештин депутаттары берген документтерде Шопоков айыл чарба кооперативине биринчи 3 миллион 88 миң 300 сом 2007 жылдын 13 январында которулган. Өкмөттүн буйругу болсо 5 айдан кийин 2007 жылдын 8 июнунда чыгып жатат. Башкача айтканда өкмөттүн буйругу жок, акчалар которулуп кеткен.
Гавриловка орто мектебинин имаратынын сатылышы боюнча маселени 2020 жылдын май айында жогорку кеңештин жыйынында Гүлшат Асылбаева көтөрүп чыккан. Мыйзамдуулугун текшерүү боюнча генералдык прокуратурага тапшырма берилген. Ко мне обратились жители Сокуловского района по возврату народного имущества, приобретение которого уже оспаривается в течение нескольких лет. Вопрос ставится таким образом. Как председатель сельскохозяйственного кооператива и депутат Гавриловского районного Кенеша Металлиев Заводбек мог приобрести дом культуры, пруд, водохранилище, участки на территории водозабора целого села, который является охраняемым объектом. Также, каким образом он берет в аренду земли фонда перераспределения по самым минимальным ценам. На сегодняшний день ни один житель не имеет такой возможности легко получить данные земли. И непонятно, по каким критериям распределяются земельные участки местными органами. Жителями также поднимался вопрос о целесообразности и законности продажи общеобразовательной средней школы Гавриловка в Сокулукском районе. Согласно указу президента, объекты социальной инфраструктуры должны передаваться в местное самоуправление. Данная школа была на балансе сельскохозяйственного кооператива «Шопоков» более 20 лет и могла функционировать и дальше, но по каким-то причинам была продана Министерству образования Кыргызской республики за 12 с лишним миллионов сомов. Это единственная школа в нашей республике, которая была продана министерству. В связи с этим просьба Генеральной прокуратуре ускорить сроки рассмотрения и разобраться по данному обращению в отношении приобретения социальных объектов частными лицами, а также рассмотреть законность использования средств из государственного бюджета на приобретение школы. Элеклүү Гүлшат Асылбаевадан тышкары бир катар депутаттарга каттар жолдонгону менен жаратылуу жооптор болгон эмес. Айылдык кеңештин төрагасы Рамис Маткерим уулу айыл жаштары маданият үйүн алуу боюнча талап коюп жатышканын билдирди. Анын айтымында Заводбек Үметалиев бул соц объекти айыл өкмөттүн балансына өткөрүп бериш үчүн 150 гектар жер сурап, же болбосо 10 миллион сомго баалап соодалашып жатканын кошумчалады. Үметалиев Заводбек ушу СК кооперативдин эмеси председатели болот. Анан ошол азыркы маалда бу жерге өзүнүн офис ачып алган. Офис ачып ошо мыйзамсыз отурган элечи бу жерде. Анан биз менен соодалашканга чейин барган, 150 гектар берсеңер бошотуп берем, 150 гектар болсо 8 миллион сом бергиле. Анан ошондо бошотуп берейин силерге деген талаптарды койгон да бизге. 96-жыл буга чейин колхоз Шопоков салыптыр муну. Анан колхоз Шопоков 92-жылы тарап кетип, 3кө бөлүнүптүр. Жыламыш, Шалта, анан Гавриловка кооператив Шопоков болуп калган да. Анан Шалта, Жыламыш бүт өзүнүн соц объекттерин айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүп берип атат. Именно Гавриловканы калып кеткен, мектеби да калып кеткен, и ушу маданият үйү да калып кеткен да. Анан билбейм, эми кайсы мыйзам негизинде бул басып отурат. Эми ачык эле соодалашып атат эми. Мыйзамдуу болсо антип соодалашпайт го деген ойдо элебиз баарыбыз. Канча кайрылдык, прокуратурага кайрылганбыз, бүт жакты басып эле ошентип тынчтып коюп атат да. Анан сотко берем, мен силерди соттотом, эртең кечирим сурайсыңар дегенге чейин барган да бул киши. Муну менен катар айылдын депутаттары Шопоков кооперативинин төрагасы тарабынан жеке жактарга сатылып кеткен суу сордургучтун жерин көрсөтүштү. Учурда бул участокко үй салынып жатыптыр. Биз тасмага тартып жатканда турак жайдын ээсимин деген айым келип, бул жерди Заводбек Үметалиевден сатып алганын билдирди. Бизге маалым болгондой, бул скважинадан 270 метрден таза суу чыгат экен. Кезинде Гавриловка айылынын жарымын ичүүчү суу менен камсыздап турган. Бирок 18 жылдан бери иштебей турат. Рамис Маткерим уулунун айтымында 2019-жылы скважина жананын жери Шопоков айыл чарба кооперативине өтүп кеткен. 2019-жылы бул скважина могул территориясы менен ошо точно канча сот экенин айта албайт экенмин, бирок ушул СК Шопоковдун атына чыгып кетип атат да бул скважинадачы территориясы менен. Анан могул жакын арада эле сатылып, могул үйдү салып коюшту да. Бул негизи эле мыйзамсыз болот отпойбу? Бул деген скважина болгондон кийин бул деле соц объекттердин катарына кирет да. Анан мыйзамдарда бар да, соц объекттер сатылбасын, менчикке чыкпасын дегенчи. Ошонун баарын кандай жол менен аттап өтүп эле сатып келген, буга чейин сатып келатат да, дагы толтура мындай ызы чуу боло турган мүлктөрүчү. Мындай турбой столболору бүт зым эчтекеси калбай калган уже. Сатылып бүттү да. Анан бул азыр мына буюрса 21-жылы суу, таза суу проекти башталат деп атат биздин айылда. Бирок биз эми кайра
жаңы скважинага урганга аргасыз болуп калабыз. Алдагы да бир жаңы эле 2 миллион сомдун тегерегинде расход болот да. Гавриловка айылынын эли аянты 4,5 гектар болгон суу сактагыч боюнча да 3 жылдан бери Заутбек Үмөталиев менен соттошуп келе жатат. 150 гектар жерди суу менен камсыздаган суу сактагычты 2017 жылы кандайдыр бир жолдор менен Заутбек Үмөталиев менчиктештирип алган. Биз жителдер сотко кайрылганына 3 жыл болду. Буга чейин бир собраниялар өтүп, буга чейинки дагы айыл өкмөт башчыларына кайрылып, бирок эч ким чечкен эмес. Алардын бардыгы ушу элдин балансында, мамлекеттин балансында турат. Бул жерден эл колдонот деп эч кандай бир сатылып кетүүсүнө, менчик колго өтүп кетүүсүнө жол беришкен эмес. Андан кийин собрание өтүп, элдер да каршы чыккан. Кийинки 2017 жылгы бизге жеткен маалыматтар боюнча, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жеткен маалыматтар боюнча, бул жер ошол 2017 жылы решениянын негизинде Заутбек Үмөталиевке Тентимишевичке берилип кеткен да. Госакты кызыл китеби чыгып, менчиктештирип алган. Ошол 3 жыл бою соттордо иш жүрүп атат, бирок аягына чыкпайт да. Бул иликтөөнүн аркасында кезинде Шопоков колхозунан атасына берилген үйдү өзүнө каттата албай жүргөн Гавриловка айылынын тургуну Ринат Скандарбек уулу менен да жолуктук. Анын айтымында атасы Скандарбек Кулубеков ооган согуштун ардагери, экинчи топтогу майып, колхозду иштеп жүргөндө 36 000 рубль төлөп, барак тибиндеги үйдү мыйзамдын чегинде өзүнө чыгартып, бирок документтерин толук бүтөткөн эмес. Ринат мындан 4 жыл мурун ата-энеси каза болгондон кийин үйүн каттатууга аракет кылган. Бирок Заутбек Үмөталиев атасынын акча төлөгөн дүмүрчөгүн талап кылып, үйдү каттатууга тоскоолдук жаратууда. Үмөталиев Заутбек Тентишевич ушул кишиге мен письменный обращение кармадым, решение колунда бар да. Айыл өкмөттөн чыккан решение бар, в свое время колхоздон чыккан решение бар, ошонун баарын тиркеп письменный обращение кармадым. Ушул кишиге толук укук ата-энеме бөлүнгөн нерсени менин намыма өткөрүп бергенсизге обращение кармасам, ал киши ушул күндө решенияны жокко чыгарган жок, решенияны макулдаштырды, бирок бул решение на основании чего атаңа чыкканын далили бул свое временно анча тыйын тыпыры төрөлүп тур да. Анан атам төлөгөн, аны төлөгөндө бүгүнкү күндө бул кагаз жок болуп атат да, чек, квитанция об уплате. Анан ошону бүгүнкү күндө ошону жок деп в свое время было уплачено, но был вот этот квитанция утрачен и восстановление не подлежит деп бербей атат да, наоборот айтып атат, сен атаң убагында төлөгөн эмес, сен аны төлөшүң керек деп атат. Бүгүнкү күндө менин кирискен оценкам жокко чыгарып атат да. Бул азыр сен шылдыңды атасың, бул үй азыр деген азыркы орто эсеп, базардын орто сырье рыночный цена менен эсептегенки баа менен киргизип атат да. Мен бул үйдү ата-энем өмүр бою жашаган үйдү өзүм төрөлүп, ошол жерде чоңоюп, мен азыр 30га чыгып калдым, буюрса 3 баланын атасымын. Ошо мен балдарым ошол үйдө чоңоюп келет, мен ошол үйдө чоңойдум, эжем, карындашым баарыбыз чоңоюп келген үйгө бүгүнкү күндө мен оценивать этип, азыркы учурда жаңы сатып алышым керек болуп атат да бул үйдү. Канча бага эсептелип ошо орточо эсеп менен? Орто эсеп менен бааланганда бул азыр оценив келгенде мен ар бир даже ташка чейин эсептеткен үйдүн ичинде эмне болгон, могу домостроение, могу бул эчтеке жок болчу да. Бул өзүм кийин мен салыштырган ичин переделка, обделка бүт баарын эсептегенде бүгүнкү эметкенде $35 000 өйдө турат да. Бул үй ошондо 3 миллиондон ашык болуп калат да. Ринаттын айтымында бул үйдөн башка анын эч кандай мүлкү жок. Эгер Шопоков кооперативи үйдү тартып алып койсо, 3 баласы, келинчеги, карындашы, эжеси менен көчөдө калат. Эч нерсем жок. Болгон ушу үй, бул үйдө менин карындашым, эжем, өзүм келинчегим, 3 балам. Барыңыздар эле ошо үйдө башка эже жок. Менин мүлктүн башы жок да. Эгер тартып алып атканса көчөдө каласыздар анда. Ооба. Ошондой болуп атат да. Шопоков кооперативине жерин тарттырып жибергендердин бири Аскарбек Урматов. Ал 1998 жылы 1 гектар 60 сотук алма бакты ижарага алып, жерди өз каражатына айдоого ылайыкташтырып иштетип жүргөн. Аскарбек Урматовдун айтымында 2018 жылы Заутбек Үмөталиев документтерди жасалмалап, бул жерди тартып алып койгон. Заутбек алып коюп атпайм могу жерди. Бу жерде мен алма убагында
Канча 200 000 сом акчам кеткен, карчыбайт эткенге. Айтканмын Заводбек, эмне тиги ферманын бурчунан карап турдум, качан Аскар тазалайт, анан мен келип алам деп. Келбейт белең ошондо, документиң бар болсо. Тибе берге 2 гектар жери меники деп. Ошонтип айтпайт беле. А мен тиме эмесмин. Эми акчамды төлөп бер, ал десем, эмнеге төлөмөй элем деп атам. Канча гектарын алып койду ошондо? 1,5 1 гектар 60 соток жери да ушундай. Мына мунун улицасын которуп койгондо мына жериндечи Замаскаме мен госрегистрге чейин баргам. Айыл өкмөткө госрегистрге чейин барып текшертсем, госрегистрде бир бала иштейт экен, картограф. Ал да айтып койду да, нормальный документ болуп турбайбы деп. Айттым мен, ай, карасаңар жакшылап, көзүңөр май басып калган менде. Замаскаме мазут этип коюп, китеп жасап алып, эмне ала берсе болобу деп. Мындан тышкары, жогоруда митингде сөз кылынган ижарага берилген 66 гектар жер боюнча маалыматтарды тактадык. Жерине барып көрдүк. Жерди суп арендага алып иштетип жүргөн Сейтек Жалбиев менен барлашканыбызда, ал 3 жылдан бери Заводбек Үмөталиевдин 18 000 жана 20 000 сомдон арендага алып келе жатканын айтты. Анан ошол 2017 жылы, 2018 жылы 18 000 алчумун. Анан мына могу 2020 жыл, 2021 пасевке 20 000 деп баасын койду да. Анан кийин ушу айыл өкмөттөн жаштар көтөрүлүп чыгып, ушу суб аренданы 8 жылдан бери ушу Үмөталиев Заводбек колдоно береби деп ушуну көтөрүлүш кылып чыгышты да. Ушу жерди алалы, жаштар иштетсин, суб аренда эмес, могу чисти иштетем дегендер иштетсин деп. Ошон үчүн азыр мына ушу жерге келип отурабыз да. Мына могу жерди 20 000 алып, амафосун чачып, жерин айдатып койгом. Мен берге уже почти 1,5 миллион сом киргизип койдум да. 700 000 сом арендасын бергем. 700 000 сом аренда, 468 000 сомго амафос, анан 200 000ге өзүм трактор менен бияка солярка коротуп айдадым. Сейтек Жалбиевдин айтымында эл наразычылыгын билдирип, митингге чыккандан кийин Заводбек Үмөталиев ага телефон чалып, жасалма келишим түзүүнү сунуштап, жерди алып калуунун аракетин көргөн. Сейтек мырза бул сүйлөшүүлөрдүн баарын далил катары телефонуна жаздырып алган. Кече ошо балдар акимиятка барып чыгышканда телефондон мага чалып айтты, эме деп. Ушу элдер чыкса чогуу иштетип атабыз деп айтып кой, договор, фиктивный договор түзүп коелу, жер калып калыш үчүн амалын көрүп атат да, негизи беринчи. Жерди алып калайын деп атат да. Анан көзмө көз жолугуп бүгүн эртең менен барып келдим, ушу жерди мамлекет кайра назад кайтарып алып атыптыр. Ушу акчамды бергиле, айдоонун акчасын бергиле, амафостун акчасын бергиле десем, азыр прокуратурадан кишилер келет, ген прокуратурадан, Финполдон кишилер келет. Ошондо сүйлөшөбүз, акчаны алган эмесмин деп эми кайра таанып атат да. Сизден алган эмесмин деп? Алган эмесмин деп. Мен да бирок ошо акчаны сүйлөшүп атканда ага чейинки сүйлөштүн баарын ошо телефонго запись кылгам да. Ошо бая керек болуп калбасын деп. Арендага алып атат деп. Мен айттым, арендага алган жок, ал жөн гана жер 2,5 миңден жерди айдап берди. Ушундай азырынча. Жок ал услуга көрсөтөт. Айдап берет, селитра себет, бүт баарын акчасын мен төлөп берем деп. Жо мен силерге мисалы азыр 700 000 сом бердим да, арендачы мен аяка деген амафос алдым, айдатып салдым, анан мен эчтеке болбоймунбу? Анын баарын миллиондоп киргизип алып, мен да билесиңер да кредиттемин. Мен билем да, сен эркекчесине мисалы сөзүңдү айтышың керек. Мен арендага алган жокмун. Мен услуга оказывать этип атам. Мен сага байынан айтпадым. Эркекчесинен кол кармаштык, сүйлөштүк. Эч кандай мен сага берем, иштете бересиң как положено. Эркекчесинен, бирок аренда эмес. Мен просто бүт мына баарын ошону айтканым ошо болду сага. Услуга оказывать этип атам. Мен айдап берем, мен себеп берем, бүт баарын кылган деп эле айтып коюш керек болуп атат да, как положено. Колдоно бересиң, мен айтып атам. Просто гана айтасың, бүттү. Мен айдап берди деди, 2,5 миңден берди, мен айдадым, бүттү. Башка сөз жок. Услуганы бүт баарын, не только бүт баарын кылам деп айт. Мисалы үчүн обработка кыл дейт, акчасын мындай кылдырып. Мен сага байына ошончо айтканым ошо болчу да, жазып кой. Мындай деп калып эле деп. Гавриловка айылдык аймагынын башчысы Нурадил Становго айыл өкмөттүн балансындагы жердин суп арендага берилип кетиши боюнча суроолорду узаттык. Нурадил Станов болсо бул жагдай боюнча маалыматы болбогонун жана 2 күн мурун гана суп арендага алгандар келип арыз жазышканын билдирди. Биздин СКК Шоповдун председатели Үмөталиев Заводбек деген жаран экен, ошол биздин өзүбүздүн жергиликтүү бийликте депутат болуп, депутат өзү ошол киши алып, бүгүнкү күндө ошол колдонуп келептир. Анан
Эми азыркы күндө маалыматтын негизинде кече мурда күндө акимчиликте эл чогулуп, элдин наразычылыгы болуп, ошол жерден да көп нерсе айтылды. Азыркы күндө жаштар, активдер айылдын Финполицияга, Генеральный прокуратурага арыз менен кайрылышты бул боюнча. Айыл өкмөттөн биз положение боюнча договор түзүлгөн экен. Мыйзам чегинде биз негизи бизге буга чейин суу арендага берип атат деген маалымат келген эмес. Мен да ушу сентябрдын аягында ошол жерге шайланып айыл өкмөт болуп келдим өзүм ошо келгенден баштап эле мен да ошол маселени көтөргөм. Неге ушу арзан кетип калган десем, ушундай положение негизинде эски мөөнөттүн договоруна эле берилген деген маалымат чыкты да. Анан азыркы күндө положение менен если факт передачи суу в аренду такталса, анда биз в одностороннем порядке положение негизинде ал кишиден договор менен расторгать кылсак болот да бүгүнкү күндөчү. Ошондой эле бир катар социалдык объектилерди айыл өкмөттүн балансына кайтаруу боюнча аракеттерди көрүп жатканын кошумчалады. Бүгүнкү күндө жыйынтык болот деп ишенем. Бунун баары тең азыр текшерүүнүн негизинде текшерилсе, туура эмес болсо, албетте бунун баары тең азыр кайра эле элдин байлыгы элге берилет деп мен да чоң ишеним артам. Анткени бул 5 октябрда революциядан кийин деле ошол жерде жаш балдар келип көп ушу маселе көтөрүлүп, незаконно барып азыр барып базып алабыз, тигинтип алабыз деген маселе болгон. Бирок ошондо мен чогултуп бу жерден ушу айыл өкмөттүн астынан балдарга чогулуп түшүндүрүү иштеп жүргөм. Азыр биз тараптан эси барып базып алсак, бул туура эмес болуп калат. Мыйзамдуу жагын карайлы. Мыйзамдуу жолун чечишкен жолун табайлы деп ошол жерде менден депутаттар болуп, ушу жаш балдар менен бүгүнкү күндө ошол октябрдын 6-сы беле 7-си болчу го дейм, ошол күнү ошондо сүйлөшкөнбүз да. Ошондон бери булар мыйзамдуу жагы деп ошол чечишип өздөрү юристтер жалданыптыр, өйдө жака арыз менен кайрылыптыр. Ойлойм, өйдө жактан бийлик оңунан чечип берет го деп мен да чоң ишеним артам. Бул жагдайлар боюнча экинчи тарап Шопоков айыл чарба кооперативинин төрагасы Заутбек Үметалиевге байланыштык. Ал жергиликтүүлөр тарабынан коюлуп жаткан дооматтар жоңгонага карата атайлап жасалып жаткан каралоо экенин билдирди. Бардык объектилер мыйзам чегинде сатылганын жана тиешелүү документтери бар экенин айтты. Анын баамында бул мал мүлктөр кооперативдин менчиги болуп саналат. Эптеп муну кооперативди жок кылыш керек. Шалта менен жаламыштай кылып. Айырдегилер, мен айтып атпайм кайратайм анан. Любойуна чакырам, любойго киргиле, айткыла эртең сурагыла. Кимиси канчадан, мына болгону шалта 1,5 миллион каршы болчу, жаламыш деле 1,5-2 миллион тегерегинде каршы болчу. Экөөбү тең банкрот болду, ликвидация болду, жоголду, бүт баары. Элдин баарына ошо жетпей калган акчаны бүт баары мойнуна чачты дагы төлөп беришти. Мен 30 миллионду мына жаптым. Элге имущественный пайын берип атам, айлыгын берип атам, дивидендин берип атам, анан мен жаман болуп атпайм. Эптеп Шопокту жок кылыш керек да булар. Жок кылабыз, оңой эле жок кылабыз мисалы. Эртең бир эле күндө банкротко кете бериш иттен оңой. Мен бунучу кайратайын мына эме кылгыла, мен бүт фактынын баарын, ошо скважина боюнча, ошо клуб боюнча өкмөттүн постановленияларын бүт дайындап отурам. Ошол эле Ринаттын жанагы үй боюнча 10 миңге оценка кылып келген. Бүт дайындап отурам азыр. Бүт комиссия күтүп отурам мен. Келгиле, пожалуйста, мен любой убакта ошо комиссия берем. И прокуратуранын канча жолу текшергенин, антикоррупциондун канча жолу текшергенин, Финполдун канча жолу текшергени бүт колумда бар. Текшерсин, пожалуйста. Келет, мен айтам мына көргүлө деп. Мен өзүм эле сатам десем, алыш колду сатып ийбейм мен, эч жокта кайратайм. Анын мисалы министерство образования кылыш үчүн анын үчүн бүт өкмөттүн комиссиясы, правительственный комиссия бүт өтөт. Ал эми ага каршы каралоо жүргүзүп жаткандарды сотко берип, мыйзам чегинде сүйлөшөрүн кошумчалады. Жалган жала жапкан үчүн жана антип ар кимиси жооп берет. Ар бир нерсенин статьясы бар. Жалган жала үчүн. Аны да көрө атарбыз. Элдин баарына козгото аласызбы экен, канча эл бар да айтат. Көп эл бардык анын баарына. Анын баары, мисалы үчүн мен жанагы бир жадан келген жаш балдарга же тигемелерге мен козготом деген жерин жок ишти. Козгото турган айырда лидерлер бар. 4-5 киши. 4-5 кишиге.
Учурда Гавриловка айылдык кеңештин депутаттары жергиликтүү тургундар социалдык объектилерди айыл өкмөттүн балансына кайтарып берүүнү суранып, президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовго, генералдык прокуратурага, УКМКга, Финполицияга кайрылуу жолдошту. Бардыгы мыйзам чегинде элдин кызыкчылыгы үчүн чечилерине элеттиктер жаңы бийликтен үмүт кылышат. Жапекеев Сеймов, мен сизге кайрылам. Мен фамилиям Абдулдабеков Тентибиш. Көп жылдан Шапалов колхозунда 20 жылдан бери шофер болуп иштеген. Шапалов кооперативинин председатели Үмөталиев Заводбек келгенден бери биздин жерлердин баарын мыйзамсыз бүт баарын сатты. Прутту сатты, водокачканы сатты, гаражды сатты, стройберген сатты, трактор бригаданын баарын сатты. Эчтеке алган жок. Ушунун баарын закондуу түрдө элге кайтарып беришти суранам. Сиз келгенден бери коррупция менен айыбыз күрөшүп атабыз. Биз сизге ишенебиз, сизди урматтайбыз. Гавриловка айылдын тургундарынын атынан мыйзамсыз кеткен жерлердин баарын элге кайтарып бериңиз, сизден көп суранабыз.